Салам достор, менин атым Майдана, бардыгыңар билет болушуңуздар керек. Уже бул менин 4-чү IT багытындагы вебинарым. Бүгүнкү биздин коноктор Гүлзина жана Замир. Башында биз булардын бир аз бэкграунд деп коет, кандай десем, кесиби тууралуу, өздөрү тууралуу, өздөрүнөн угайлы. Ошо баштайлы, өздөрүн тааныштырып кетсин. Гульзина будет говорить на русском языке, потому что мы обещали, вебинар будет на 2 языках, на кыргызском и на русском. Замир кыргызча. Давайте. Привет всем, меня зовут Гульзина. Я буду стараться говорить на русском, но в некоторых местах буду добавлять тоже кыргызский. Местами тоже английский, да, придется термин некоторые добавить. Вот, привет всем. Начну с того, что я с Кыргызстана, родилась в Таласе, выросла тоже там, то есть в Манасской области, может, там есть люди, которые оттуда тоже смотрят. Вот, проучилась до 7 класса там, потом поступила в турецкий лицей. Там я получила 100% скидку, и, как сказать, остальные 5 лет я провела там. И немного хочу затронуть эту тему. Я с детства очень любила, как сказать, литературу и математику, и эта математика в дальнейшем очень помогла мне найти свой путь и прийти к тому, где я сейчас являюсь. Да? Например, как сказать, при поступлении в лицей, как вы все знаете, может быть, математика очень играет большую роль. И она тоже мне помогла получить эту скидку. Когда я училась в лицее, я тоже участвовала на олимпиадах именно по математике, и я почему-то верила, что именно она принесет мне больше успеха в жизни, и плюс она, как сказать, была очень такой flexible, такой гибкой, то есть это очень такая гибкая наука, в которой, если изучать математику, то можно потом в дальнейшем применить ее очень во многих местах. Ну, я об этом еще расскажу позже. Вот, так я, получается, занималась математикой и плюс к этому параллельно изучала иностранные языки. Дальше я поступила в университет, который находится в Турции. Он является одним из лучших и передовых университетов Турции. Туда я тоже поступила на бюджетной основе. Вот, и есть некоторые моменты, которые я тоже хотела затронуть. Например, туда я поступила с помощью 2 тестов. Это был SAT. То есть SAT, он международный тест, и здесь в США очень многие студенты, то есть ученики практикуют, то есть они проходят в университеты именно с помощью этого теста. И, как я знаю, во всех других университетах мира тоже этот тест именно котируется. Вот. И дальше еще нам требовался английский, поэтому мы сдавали тест TOEFL. Наверное, вы тоже в курсе, тоже TOEFL, получается, измеряет ваш уровень английского. То есть эти 2 теста были мне нужны, чтобы поступить именно в университет Турции. А в Турции я тоже выбрала математику, там я уже более углубленно изучала этот предмет. И, как сказать, всю теорию. Вот, и в Турции, да, прошли тоже очень хорошие моменты. Например, как сказать, я встретила своего мужа, Замира там, да, и после окончания университета в Турции я уже хотела заниматься более прикладной математикой, то есть все знания, которые я получила именно в теории, я хотела уже применять, и помимо этого я еще брала уроки программирования, например, C, Python, R, например, и поэтому я посчитала, что самой такой сферой, где я могу применить все свои знания, будет статистика. Дальше я поступила, то есть начала подавать документы в университеты в США и на магистратуру. Я прошла несколько университетов, например, одним из них был Калифорнийский университет, но я его не выбрала. Я выбрала Iowa State University, который находится где-то в средней части Америки. Он тоже является одним из передовых университетов. Там мне дали 100% скидку, плюс мне дали возможность работать при университете и при факультете. То есть я там проучилась 2 года, и за эти 2 года я, например, смогла, как
как сказать, да, получить output. То есть я, например, год преподавала студентам, таким же американцам, то есть местным американцам, и количество моих студентов превышало 100 человек. И, например, я вела классы самостоятельно, то есть все экзамены, уроки, то есть это, например, проверка экзамена, все было на мне. То есть я год этим занималась, потом второй год я в научном центре, тоже при университете тоже работала ассистентом. Там мы разрабатывали модель, одну компьютерную модель, которая используется в Министерстве сельского хозяйства Америки. И эта модель была построена как сказать, базируясь на принципах машинного обучения и искусственного интеллекта, о котором мы тоже поговорим дальше. Вот. И я там старалась получить всевозможные, то есть плюсы с этого университета, то есть я занималась и учебой, и преподавала, и работала, и при том все это было бесплатно, плюс мне еще платили зарплату за это, то есть и плюс страховка, то есть все это было, все это, как сказать, дается, если ты проходишь такие вступительные, то есть не то, что вступительные экзамены, если у тебя там хороший набор этих тестов и документов при поступлении. Вот. А потом я вот окончила недавно эту магистратуру, потом меня пригласили уже на докторантуру в Калифорнийский университет. Скоро через месяц я начинаю уже учебу там. И там я продолжу свою научную деятельность, тоже буду заниматься искусственным интеллектом и машинным обучением, но теперь я буду уже строить модели для роботов, то есть это будет уже для робототехники. Да. И вот такая моя история. Спасибо большое, Гульзина. Да. Послушаем Замир. Так, мен кыргызча орусча аралаштырып сүйлөймүн. Ошо менин атым Замир, мен өзүм түйгүм Баткенден Делик районунан, Испания жактан болот. Ошо кичинекей кезинде биз Бишкек жакка көчүп, андан кийин Токмокко көчүп, Токмокто окуп алгам. Токмокто окуп жүрүп, андан кийин 6 класс бүткөндөн кийин лицейге өткөнмүн. Ошо лицейге өткөндө да мындай өзүм үй бүлөм жөнөкөй үй бүлө, анан көп деле бай деле эмес болчу, анан ошо бир нерсе кылып ошол лицейде окугам 7 класстан баштап. Бирок жакшы жагы ошо 1-жылга эле акчасын бир нерсе кылып төлөгөнбүз, анткени ал жакка киргенден кийин экзамен тапшырып киргенден кийин жакшы окуп кетсең эме скидка кылып берет. Ошо 7 класста лицейлер арасында экзамендер болот, өзүнүн ичинде ошол жактан дайыма 1-место алган үчүн мага 100% скидка кылып беришкен. Ошондон кийин лицей бүткөнгө чейин бесплатно окугам. Кийин ошол лицейде окуп жүргөндө ар кандай олимпиадаларга катышып, международный олимпиадаларга катышып, ар кандай медальдарды алып, Кыргызстандын атынан барып, химия боюнча ошентип бүткөнмүн. Кыргызстан боюнча республиканский олимпиада андамдарында 1-местолорду алчумун дайыма. Ошол окууну бүтүп, кийин 11 класс өткөндө мага 3 регион жаккан, то есть мамлекет. Бирөөсү бул Европада болчу, Германияда или Америкада или ошо Турцияда. Бирок ошол моментте финансовый кичине кыйынчылык болгон үчүн мен эки жакка тапшыра албай ошо Турцияга барганмын. Мисалы Россияга деле өткөн болчумун, международный олимпиадаларда медаль алган үчүн мен МГУга бесплатно чакырышкан, бирок ал жакка мен баргым келген эмес, анткени окуу тили орусча болчу да, ошол үчүн мага ал жакта окуган жаккан эмес. Вот, поэтому эмеге барганмын, ошо Гульзина окуган Мету деген университетте, Анкарада окуганмын. Ал университет ошол англис тилинде, американский университет англис тилинде, и ошол инженерия боюнча, анан наука боюнча ошол Турцияда 1-место турат да. Ошол жакка барганмын, профессорлордун баары то есть эмеден Америкадан окуп келишкен, тил баардыгы англисче болчу. Вот, ал жактан мен 4 жыл окуп бүтүп, бирок ошол Турцияга 1-жыл барганда эле мен 1-курстан эле баштап 4 курстан кийин эмне кылам деген ой бар болчу да. Мен өзүм билчүмүн ошол 1-курста кишилер менен сүйлөшүп, андамдар кылгандан кийин то, что билимдин түгү азыркы маалда бул эмеде, Америкада. Ошол үчүн мен 1-курстан баштап эле аябай жакшы окуп бүтүп, жакшы окуп баштаганмын, анан ар кандай эмелерге кирчүмүн, research group деп коет, исследовательский центрлерге барып, ар кандай лабораторияларда иштеп, анан 3-курс өтүп атканда
Плюс ошо жакшы окуган үчүн ал жерден да стипендия беришкен мага Турциядан. Өзүм профессорум таап берген. Вот андан кийин 3-чү курсту тутканда Америкага тапшырып баштагам эмеге докторантурага. Докторант ошо Американын жакшы жагы эме магистратура албай эле эме докторантурага сразу өтсөң болот да. Ошо мен 4-чү курста бакалаврды бүтүп жатканда, 3-чү курста бүтүп жатканда мен уже алай 1 жыл эрте тапшырып баштайсың да. Бул жакта эмелерге деле ошондой, колледждерге деле ошондой, университеттерге тапшырып жатканда 9-10 класстан эле уже сен даярданып, 11 класстын башында уже тапшырышың керек да. Ошо 4-чү курстун башында тапшырганмын, бир 8 университетке тапшырганмын. Экөөсү мени кабыл алышкан. Анан ошолордун бирөөсү болчу. Университет Калифорния, эме жакта, Сан-Франциско жакта, Дэвис деген кампус бар. Ошол университет Калифорния 8 кампус бар. Мен ошол кампуска алышкан. Ошол 8 кампустун бирөөсүндө окуп бүттүм. Окуп баштадым 2013-жылы. Вот 2013-2017 арасы ошол жакта докторантурамды кылдым. Докторантура жөнүндө дагы кийин кааласаңар айтып берем. Бирок докторантуранын 2 максаты бар. Бирөөсү бул университеттеги балдарга сабак өтүш. Мен где-то 2 жылдай сабак өткөнмүн. 100дөн ашык 200гө жакын кишилер болчу. Ар кандай сабактар өткөм. Көп эмеге байланыштуу болчу. Инженерлер үчүн программирование үйрөтүш болчу. Ошолорду үйрөткөнмүн 2 жылдай. Заодно эме кылчумун, Гүлсүн айткандай эле эме өзүмдүн эмемди жазачумун. Так докторский наукага байланыштуу ишимди жазачумун, исследованияны. Ошо 4 жыл бою ошолорду жазадым. Андан кийин 2-чи курсту баштап жатканда, особенно Калифорнияда жана Силикон Валли деп коет го. Ошо биздин университет ошол Силикон долинага жакын болгон үчүн техника кандай өнүгүп атканын өзүң көрүп турасың да ошол жерден. Ал маалда 2014-жылы дагы эме data science деп азыркы орусчасын же кыргызчасын билбейм, бирок data science деп коет. Буга байланыштуу машина обучение или искусственный интеллект, AI деп азыр эме болуп атпайбы. Ошол тармак өнүгүп аткан болчу да, как раз. Башка дүйнөдө дагы эме бул тармак өнүгө элек болчу, и көп компаниялар эме ал тармакта ишчи дагы элек болчу да. Бирок ал жерде уже башталган болчу 2014-жылы эле. Мен ошону көрүп кызыгып, бул ошол тармактын келечеги аябай эме болгонун билип, кенен болуш үчүн билип, и плюс эме азыркы маалда аябай дата көп болгон үчүн ошол датаны туура колдонгонду, анан ошого байланыштуу программалар жазган адистердин керек экенин билип, 2014-жылы ошого өзүмдүн эмемди, докторский наукамдагы ишимди ошого байланыштуу баштагам. Анан 2015-2014-жылдары ошого байланыштуу ар кандай статистиканы, математиканы мурда окугам, бирок алар более углубленно окуш керек болчу да. Ошолорду окуп, андан кийин ошолорду үйрөнгөм 2014-2015. Андан кийин 2016-жылы Нью-Йоркто бир компанияда иштегем 4 айда. Андан кайра келип ошол наук эмемди улантканмын, исследованиямды. Андан кийин 2017 ошол Калифорнияда ошол Силикон долинада бир эмеде иштегенмин, тоже бир компанияда. Ал жакта тоже 4 айда иштегем. Ошол андан кийин 2017-жылы ошол жайында мен уже бүтүшүм аз калган болчу, докторская ишимдичи. Поэтому ошо жайында эмелерге тапшырып баштагам, компанияларга на работу, то есть на постоянную работу, на full time. Анан көп компанияга өткөнмүн, чын айтканда, на постоянной основе. Бирок ошолордун арасынан мен тандаган McKinsey & Company деген бул менеджмент консалтинговый компания. Бул компания жөнүндө өзүң окуп көрсөңөр болот, бирок мындай кыскача маалымат берип кетсем, азыркы иштеп жаткан жерим McKinsey & Company деп аталат. Кыскача маалымат берсем, биз башка компаниялар үчүн, не только компаниялар үчүн, private и public сектордо иштеген ар кандай компаниянын эмелер үчүн ар кандай тармакта биз консультация кылып беребиз да. Бул дейтаны колдонуп, ар кандай нерселерди колдонуп, ошол көп маалыматтар үчүн дагы айдана сураганга жооп берем. Бирок ошондой анан ошол дүйнөдөгү биринчи орунда турган компания, аябай известная компания, анан кийин өзүңөр деле кийин окуп көрсөңөр болот. Бирок айтарым, ошол азыркы иштеп жаткан жеримде аябай 1,5 жыл, 2 жыл болуп калды иштегениме, аябай жагат. Анан ошол компанияда иштеп жатканда дүйнөнүн кайып баратканын көрүп турасың да. Анткени биздин компания ошол салым салат да. Ошол азыркы маалымат, азыркы келечек жөнүндө айтсак, ошол азыркы IT тармагына кызыккан балдар, кыздар туура жолду тандап атасыңар. Анан ошол жолдо көбүрөөк
дагы сүйлөшөбүз азыр. Ошол жолдо туура баратканыңарды, анан туура тармакка кызыгып жатканыңыз жөнүндө азыр эле айтып коеюн. Ошол азыр 1,5 жылдан бери ошол жакта иштеймин. Чикаго шаарында офисим бирок эмеде, азыр Калифорния жакта, Сан-Францискодо, Чикагодо 1,5 жылдан бери иштейбиз. Ошо. Рахмат. Коноктордун бэкграунду менен тааныштык. Эми эң кандай десем, аябай популярный, аябай көп берилген суроолордун бири бул Гүлзинанын дагы, Замирдин дагы эми бэкграунду, окуу жолу бул баягы мектептен баштап курулду деп айтсак болот. Бирок азыркы кезде бизде диплом алып, бирок кандай десем, кесиби менен иштебеген адамдар аябай көп, особенно Кыргызстанда. Ошолорго кандай советтерди берет эле? Эгерде башка багытта диплому бар, бирок ошол адамдар өзүнүн кесибин айтиге алмаштыра алабы, алмаштыра албайбы? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ошол жөнүндө дагы эксперттерибизден совет алсак болот бүгүн. Кандай деп ойлойсуңар? Мен жооптурсум болот. Так, менин оюмча бул жашоодо эме, өзүнүн принциптеринин бирөөсү эме. Киши деген каалаганын кыла алат. Конечно, мындай аракет кылса болот да. Аракет кылмайынча берекет болбойт дегенде бир азыр айткандай, аракет кылып көрүш керек да. Мен деле мисалы баштап атканда биринчи жолу лицейге мен акыркы жылдардан болуп өткөм, 70 киши өттү. Мен ошол 70-чи жолу өткөн болсом керек, мени албай эстешкен дагычы мен лицейгечи. Бирок ошол өзүм кыйнап, анан ата энемдер ичип барып кечке эме кылган үчүн алышканда. Ошо бирок келгенде мен кантип окуйм деп ойлочумун. Англисче билбейм, эч нерсе билбейм. Мен окуган эме жөнөкөй школдагы эме жакшы, өзүм эме жакшы окута албаса да, мындай колунан келген кылган да, бирок баары бир эме лицейдин уровенине жетчү эмес. Бирок мен ошол лицейге киргенден кийин ошо шансымды колдонуш үчүн күнү түнү мен окучумун. Мисалы эртең менен саат 5-те туруп алып, кечки саат 12-1-лерге чейин окуп берчүмүн да, 3-4 сааттан эме уктап элечи. Ошол аракет кылган үчүн мен оюмча азыркы жерге жеттим деп ойлойм да. Азыр или школдо окуп жаткан балдар болсо, же кыздар болсо, же университетте окуп жаткан балдар, кыздар болсо, если даже IT тармагында эмес, башка тармакта иштеп жатсаңар, туура информация топтоп, жаныңарга туура кишилер топтоп, 1-2 жылдын ичинде өтсөңөр болот да. И 1-2 жыл бул эме жашоомундай полностью алсак, 1-2 жыл эч нерсе эмес. Эч нерсе болбой калат да, 1-2 жыл жөн эле өтүп кетет. Ошол үчүн мен эме демекмин, жаныңарга азыр туура кишилер топтогула, андан кийин туура маалыматты топтоп, азыртадан өзүңөр ошол филдке өткөнгө аракет кылгыла да, ошол IT тармагынычы. Дагы аябай көп суроолордун бири бул мен математика билбейм, мен математика, геометрия, физиканы мектепте жакшы окубагам, же менин жашым азыр 25-30 жаш болуп калды, математиканы унутуп калдым, основасын эле билем деген дагы жаштарыбыз аябай көп. Ошондо код үйрөнүү үчүн негизи бир код тилинде жакшы адиси болуш үчүн математиканын керектиги кандай? Мындай деп ойлойм да, азыр так анда эмеде бизде окуп жаткан кишилерди мындай 3 кишиге, 3 группага бөлсөк болот да. Школдо жүргөндөргө, анан 20-25 жашка чейинкилер, 18-25. Колледжде жүргөндөр, андан кийин 25-тен өйдөнгүлөр. Школдо жүргөндөр азыр эмеде турат да. Мындай вагон курат, мындай кандай десем, туура жолдо. Туура жолдо турат да, келечеги аябай чоң да. Алар үчүн айтмак элем, ошо сабагыңарды жакшы окугула, туура информация тандагыла, анан университетке тапшыртканда 10-11 класста туура университетке, анан туура тармакка тапшыргыла. Туура тармак деген азыркы маал үчүн бул компьютерге байланыштуу тармактар да. IT-ге байланыштуу. Ооба. Колледжде окуп жүрүп, уже 25-20 жаштарга келип калганда, если компьютерге байланыштуу бир нерсе окуган болсоңор, анда өзүңөрдү дагы углубленно окуп, өзүңөр ошол тармакка киргиле да. Калган 2 групп болсо, если математикага байланыштуу, компьютерге байланыштуу эч нерсе окуган эмес болсоңор, эме демекмин, Америкада мисалы 5-6 жаштагы кишилер деле код жазат да. Ооба. Алар математиканы деле билбейт, санаганды деле билбеши мүмкүн дажычы. То есть эме айтарым эме да. Үйрөнсө болот. Үйрөнсө спокойно болот да. Ооба. Үйрөнсө спокойно болот. Математика, физиканын мындай негизи кандай десем, мындай кичинекей эмесин билип, главное ойлонгон үчүнчү. Ошол эмени үйрөнүп алсаңар болот да, жөн элечи. Керектүү нерсесинчи. Силер математика же физика окуйсуңар да, силер жөн эле код жазганды үйрөнүп, анан ошол тармакта иштегенге аракет кылып атасыңар да. Туура. Мен дагы кошо кетсем, мен ар дайым айтып келгендей эле математика менен коддун
окшоштук жагы бул ошо Java или JavaScript жөнүндө сөз болуп аткандай, бунун алгоритми ооба математиканын основасында жазылган тилдер, бирок сиз уже бул дүйнөдө бар тилди үйрөнөм десеңиз, математиканын кереги жок, бирок бул жашоого бир жаңы бир тилди ойлоп табам десеңиз, азыркы заманда жок тилди ойлоп табам десеңиз, анда математика керек деп ойлойм. Бирок бар тилди үйрөнгөнгө математиканын кереги жок экенин уктуңар. Дагы суроолордун бири бул кыздарга байланыштуу. Бизде айтат го, программист или айтиге байланыштуу жумуш бул кыздар үчүн эмес, бул мага эмес, бул багытта эркек балдар окуш керек, эркектердин жумушу дегенге кандай ошо биздин көрүп аткан кыздарыбызга, апакелерибизге кандай совет берет элеңиз? Да, эта тема, конечно, тоже лично касается меня, потому что я тоже, как сказать, выросла в селе, то есть, как сказать, ну, имеется в виду в Кыргызстане. Что я хочу сказать? Я хочу сказать спасибо моим родителям, потому что именно они верили в меня и, как сказать, они мне дали образование. И я бы посоветовала всем родителям, если они нас смотрят, или всем тоже взрослым, давать шанс своим девочкам тоже, потому что у нас говорят, как сказать, IT не для девочек, да, а в Кыргызстане, то есть, ну, говорят и даже математика, то есть точные науки не для девочек, девочки должны заниматься там литературой или, ну, такими, элементами, то есть social science такие, гуманитарными, да, предметами, но это совсем не так. Как сказать, мы, например, сломали эти стереотипы, да, и именно, если вам нравится этот предмет, девушки, занимайтесь этим и посвящайте этому время. И почему, например, именно вот эта IT-сфера, наоборот, больше подходит для девушек, потому что она, знаете, она очень гибкая. Например, я по себе могу сказать, что я, например, занимаюсь исследовательной деятельностью, да, то есть я работаю при центре с профессорами там и с другими студентами докторантуры. И наша работа, она такая, то есть она все время на компьютере. Мне приходится все время программировать, и, например, мне, то есть мне необходимо там с 9 утра до 5 вечера сидеть на одном месте, например, да, и, так сказать, обслуживать или что-то делать. То есть я могу делать ту же работу, например, дома или же в другом месте, и я могу добавлять что-то свое, то есть именно, как сказать, для девушек, мне кажется, это очень подходит, да. Я бы, мен неме деп кошмокмун, кыздар үчүн аябай идеальный, Гүлсин айткандай, и мен Гүлсин менин келинчегим болгон үчүн мен мисалы мен жака учуп келет, мен консалтинг компанияда иштеген үчүн мен ар кандай шаарларда жүрөм. Ошол башка шаарларда көп жүргөн үчүн анан кээде бир жумага, 2 жумага, мисалы Гүлсин мен жака келет, мен ишке кетем, анан Гүлсин ателде отуруп өзүнүн ишин кылып. Да, я могу, например, дистанционно работать, да. Также, например, дистанционно я общаюсь со своими менеджерами, да, профессором, например, да, и показываю ему результаты, он говорит, это хорошо, это вот так, давайте продолжим на этом работать, и это очень гибкая работа, это наоборот удобная, да, очень удобная работа. И демекмин дагы ошо кыздар үчүн, анан азыр только кыздар үчүн бул азыркы дүйнөдө үчүн эме мурдагыдай физика колдонуп же күчүңдү колдонуп акча табыштын кереги жок да. Если сен билимиң бар болсо, өзүңдүн акылдуу болсоң, ошол акылың менен спокойно иш тапсаң болот да. Иш таап, акча таап, эме өзүңдүн үй бүлөңдү карасаң болот. Бул эме эркекче кыз деп бөлбөйт да бул жумуш. Ким ошол жумушту башын колдонуп, ишин акыл менен иштесе, ошол иши эмесин алып берет да. Бул жердеги биринчи жолу кошулуп жаткандарга өзүм жөнүндө да айтып койсом, бул Гүлзина менен Замирдин булардын эми кандай десем, профайлы күчтүү адамдарга кирет да. Булар бардыгын ошо мектептен баштап курулган. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, менин биринчи кесибим, мен бухгалтер болушумун, бухучет аудит анализов эконом-фактын ошого кандай десем, кафедрасын аяктагам. Мен дагы айтиде окубагам. Мен айтини окуш керектигин бул жака келип, ошо 5-6 жыл мурун гана сездим. Анан мен IT билимимди колледжден бир аз окуп, бирок колледждин билимим менен кетсем, мен Замир менен Гүлзинага окшоп
6-7-8 жыл окуш керек экенин түшүнгөндөн кийин азыркы заманга керектүү буткемп деп коет бул жакта, бул курс мындай айтканда, ошол жака барып билим алгам. Анан азыркы учурда менин 2 балам бар. Биринчи кызым 2,5 жашта, балам 6 айлык. И ошол менен мен азыркы күнгө чейин айтып, доказывать этип, биздеги Кыргызстандагы стереотипти бузуп келем, что аял киши карьераны дагы, үй бүлөнү дагы тең алып кетсе болот, тең ийгиликке жетсе болот деп. Бунун бир причинасын айтмакмын, бул IT болду да, эмнеге дегенде, Гүлзина айтып кеткендей, аябай жумуш, кандай десем, расписаниясы аябай ыңгайлуу. Мен үйдөн дагы иштейм, жумушка дагы келип иштейм. Ошондуктан айтмакмын, Кыргызстандын кыздарына, келиндерине, апакелерине ойлонбой туруп, сиз туура багытты тандап, айтини үйрөнүп, кодду үйрөнүп, бактылуу жашоого ар бир адамдын өзүнүн акызы бар жана бул нерсе колдон келет. Мен ар дайым айтып келем, эгерде мен кыла алсам, бардыгы силер да кыла аласыңар деген ойдо. Анан эме демекмин, дагы бир нерсе айтмакмын. Бул жакта Американын ошол бизге туура келген жакшы жагы эме да. Бул жакта акчаңды сурабайт, эч нерсеңди сурабайт. Если өзүңдүн күчүң туура келсе, анан сенин ошол эмең туура келсе, колуңдан кылган нерселериңчи ошол жумушка ала берет да. Мисалы, сени кыз деп же эркек деп бөлбөйт. Кимдин эмеси туура келсе, скилл деп коет эми. Ошол билими да, ошол кишини алып иштете берет да. Ошо 1 сааттык код үйрөнүү деген программасына катышып, акысыз код жөнүндө кеңири информация алып, кеңири маалымат алып, код жака киришим керекпи, кирбешим керекпи деп ошондой чечимди алсаңыз болот. Эмнеге дегенде, мен өзүмөн дагы билем, IT эмне экенин, код эмне экенин билбей туруп, багыт тандаш аябай кыйын. Аны бир жолу ошо кол менен өзүңөр бир нерсени жазып көрүп, код эмне экенин билгенден кийин багыт тандаштагы, анан кызыгуу дагы ошондон пайда болот. Ошо вебинардын ортосуна келип калдык. Эми биз көбүнчө суроо жоопторго токтолойлу, ошо суроо жоопко байланыштуу, анан сизге кызыктуу болгон нерселерге жооп айтып өтөлү. Башынан баштайбыз. Байкашым боюнча кайсы код тилинен баштасак Болот. Мен ошол суроого жооп берсем, суроону айтып коеюн, кайсы код тилинен баштасак деп көбү сурап жатат. Бул IT тармагы аябай кенен тармак. Бир код тилин билип эле ал жумуш менен мындай дальше иштеп кетсе болот да, мындай чын айткандачы, калгандарын азаздан билип элечи. Бирок эме демекмин, главное бул мисалы бир код тилин тандап, без разницы бул Java, Pythonбы, орусчасы Python деп коюшат, C'би же C#, без разницы бир өзүн тандап, ошол тилде главное мындай алгоритм деп коет, ошо алгоритмдерди анан мындай кандай десем, фундамент үйрөнүп алыш керек да биринчи. Кийин мисалы бир машина айдаганды үйрөнгөндө, мисалы мен өзүм айтып коеюн, эми мисалы 18 жашымда биринчи жолу машина айдаганды үйрөнүп дейли. Мерседести айдаганды үйрөнсөм же Audini айдаганды үйрөнсөм, без разницы да кайсы машинаны айдаганды үйрөнсөм, ал машинаны айдаганды үйрөнгөндөн кийин мен экинчи машинага отуруп айдап кетерсем болот да, спокойночи. Ошол үчүн эме кайсы тилди үйрөнөм деп ойлонбогула көп. Бул без разницы да кайсы тилди үйрөнүшчү. Биринчи ошол бир тилди тандап, ошол тилди аягына чейин жакшы үйрөнгүлө. Мисалы 6 айда ошол тилди үйрөнгүлө. Көбүнчө менен Java'ны же Python менен баштагыла. Бул эми же JavaScript да, ошол үчүн. Эмнеге дегенде азыркы замандын эң талаптуу тилдеринин бири ошо Java, Python, JavaScript болгондуктан үчөөнүн бирөөнөн баштасаңыздар болот. Мисалы фундаменти курулгандан кийин өзүңөр деле мисалы онлайн курстардан башка тилдерди үйрөнүп алсаңар болот. Мен өзүмдөн мисал берсем, мен өзүм эми эң эски тилдердин бирөөсү Fortran деп коет. Бул 70-ci жылдар, 80-ci жылдар колдонгон тил, ошону үйрөнгөнмүн. Аны үйрөнгөндөн кийин мен мисалы инженерлер колдонгон өзүнүн программалары бар, аларды спокойно үйрөнгөм. Мисалы Python'ду өзүм менен отуруп 1-2 жумада үйрөнүп, анда иштеп кетиргем. Мисалы JavaScript'ти деле, Java'ны деле ошо өзүм менен үйрөнүп кеткем да. Бирок биринчи тилди мен университетте 1,5 жыл окугам да. Очень много вопросов про магистратуру. Как нужно поступить, какие документы нужны?
И Да. бесплатно ли, и можно ли, есть ли шанс поступить бесплатно, так как в Бесплатно, вот, Америке? бесплатно я, это экзамен например, да. Грузина, и я тоже, да, бесплатно. То Да, есть бир да доллар мен ошоға чейин Грузинде көз бир да доллар урутко эмеспиз, Окууга, да? окуугач. окууга ооба лицейде Только бир жолу ошо курсага эч атканда анан Америкага келгенде билеттер үчүн билет ата энебиз үчүн акча берген, тап, ооба. ошол биз жөнөтүшкөн, а так Ошо кийим кечебиз үчүн тамак. ошондон башка акча урутко эмеспиз. Вот, про магистратуру. Так, мы являемся, да, этими примерами. Как сказать, да, это реально поступить на магистратуру в Америке плюс со стипендией стопроцентной, и при этом еще получать стипендию, то есть зарплату, да, за работу, которую ты делаешь. Например, такие топовые, вы все, наверное, знаете, есть топовые университеты, например, как Гарвард или Брок или Стэнфорд. В основном такие университеты именно на магистратуру не дают стипендию, но здесь выбор университетов очень большой в Америке, то есть здесь очень много хороших университетов, и во многом из них можно найти стипендию. То есть как идет дело, то есть есть перечень документов, то есть именно тестов, которые нам надо сдать. Например, GRE. GRE — это, если вы помните, я упомянула один тест, который надо будет, то есть SAT, который надо именно, чтобы поступить в колледж, а GRE, он, так сказать, является нужным для поступления именно на магистратуру. Это почти такой же тест, как SAT, то есть там идет английский и математика. И там не углубленная математика, там идет математика, которую вы видели именно в университете, такая базовая, то есть, но все идет на время, то есть, например, в течение скольки минут? Там 20 минут нужно решить. Да, в течение 20 минут вам нужно решить 25 вопросов. То есть там нужно очень быстро на время решать. Ну, вопросы очень легкие. Вопросы легкие, да. Основа математики, да? Там, основа. например, 1+1, сколько будет? Там такие прикинь. очень, это не до такой я не степени. +1, конечно, но Ну, вот для это. меня так. Да. Но как сказать, там базовый, то есть этого теста бояться не нужно. Если, например, вы очень хорошо подготовитесь, да, есть специальные книги для этого, и есть специальные онлайн-курсы, есть специальные даже бесплатные тесты, тоже в интернете можете найти, спокойно подготовиться. Например, я посоветовала подготовиться где-то 3-4 месяца, очень хорошо. И надо попробовать сдать. И этот тест можно сдать в течение года почти каждый месяц. Поэтому если один раз у вас не получилось, вы не набрали там нужный балл, вы можете обратно пересдать. Да. То есть вы можете его пересдавать без конца, пока вы не получите прям идеальный результат. Вот это что хорошо. Это один тест, который требуется. И второй — это английский, то есть TOEFL или IELTS. То есть вам надо будет сдать, как сказать, свой английский уровень. И здесь он немножко из-за того, что вы будете именно поступать на магистратуру, и это подразумевает то, что вы будете в дальнейшем учить американцев, то есть он у вас должен быть хороший. Да, очень хороший. То есть вы должны английским заниматься тоже, да. И потом идут письма, например, мотивационное письмо, почему вы хотите именно поступить, что вам даст эта магистратура, то есть в какой сфере вы хотите себя реализовывать. И рекомендательные письма, например, если вы где-то раньше работали, от работодателя можно. Или же, например, от кафедры, да, например, в университете, если профессора, как сказать, согласятся вам написать, вы можете собрать все эти письма и просто заходите на сайт тех университетов, которые вам понравились, и подаете документы. Вот. Мен дагы бир нерсени кошуп кетмекмин. Мен бул жакта Калифорнияда окуп жүргөндө, мен бир нерсени байкаганда, Кыргызстандан ар кандай программалар көп экен. Демеге государство аркылуу, мамлекет аркылуу Америкага же Японияга же Европага же Кореяга жөнөткөнчө, же Англияга бул программалар көбүнчө сыртка чыгарылбаган үчүн мамлекет ошол өзүнүн кичинекей кругундагы жүргөн кишилер эле өздөрүнүн кишилерин жөнөтүп койот экен да. Анткени мен окуп жүргөндө мен өзүм күчүм менен келген, бул жака таанышым жок, эч нерсем жок, ошол мындай тапшырып эле бир нерсе окуп өтүп кеткенмин да, чын айткандачы. Мисалы мен өткөн жылы биздин немеге докторантурага 7 кишини алгам. Бешөөсү Америкадан болчу, местный американецтер, бирөөсү Кытайдан болчу, бирөөсү мен болчумун да. Кытай менен мени эмеге алышкан, бесплатночы. 7 кишини бесплатно алган. Ошонун бирөөсү мен болчумун да. Мындай аябай эме да, аз кишини алып да. Бирок возможно. Таанышы жок, эч нерсеси жок. Бирок если бул путь кыйыныраак, чын айткандачы. Экинчи путь эме ошол мамлекеттен
жылына минимум 4-5 кишини Америкага жөнөтүшөт. Ар кандай программалар бар. Бул программаларды мен өзүм дагы билбейм, чын айткандачы, бирок мен окуп жаткан университетке келчү да, бир-эки кыргыздар келип кеткен, 2 айга 3 айга, анан эми кыргыздар, мен окуган университетте кыргыздар жок болчу мисалычы, бирок келип анан мени табышчу да. Анан кийин мен алар менен жолугуп сүйлөшкөндө кантип келдиңер десем, бизди ушул мамлекет жөнөттү, ушундай программа бар деп айтчу да. Мен ошолорду да издеп көргөм. Анан дагы бир вопрос, Маккензиге деп бирок мындай кандай десем, general эле айтып койсоңуз, опытта бакалавр диплому жок, сиздикиндей алдыңкы дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларга жумушка кирсе болобу? Болсо буга эмне керек? Так, эми азыр эки түрдүү компаниялар бар дейм. Мисалы, мындай суроого түз жооп берсек, Маккензиге менин оюмча бакалавр, не только бакалавр, MBA деп коет, бул Master of Business Administration. Ошол аркылуу, ошол жок болсо деле өтүш кыйын деп ойлойм да. Же мындай 0 деп коеюн шансычы. Бирок IT тармагында азыркы мисалы жанагы Apple или Facebook, Google'га без разницы диплом түзөтсө болот да. Ошол үчүн IT тармагынын эмеси бар да, advantage. Дагы вопрос да, data science үйрөнүш үчүн кандай кеңеш бере аласыз дейт. Онлайн үйрөнсө болобу data science? Эми data science үчүн менин оюмча, чын айтканда, аябай мындай статистика, математика билими аябай керек. Анткени биз data science'да биз отуруп эле код жаза бербейбиз да. Код жазбай, биздин мен иш кылган ишимдин data science катары 50% код жазуу, бул модельдерди түзүү, 50% бул биз көбүнчө ошо модельдерди түзүп атканда, муну ал модельди биринчи жолу биз өзүбүз түзүп аткан үчүн дүйнөдө эч ким түзгөн эмес. Биз research кылып, мисалы кээде 2 саат эмес, 2 саат демде 2 күн доскада биз чисто задача чыгарабыз да. Мындай ар кандай эме теорияларды колдонуп, ошол докторантурада или бакалаврда үйрөнгөнчү. Бул биздин менин жумушумда. Кээ бир жумуш компаниялар бар, мисалы алар data science компания дейт, бирок алар эме мындай уже жазылган коддорду колдонот да. Аларга может быть эме көп деле керек эмес, углубленный математика или статистикачы. Бирок по-любому билиш керек да. Онлайн үйрөнсө болобу, жол бойбу? Менин оюмча код жазганды анан ошол IT тармагына кириш үчүн идеальный да, онлайн үйрөнүш идеальный. Өзүңүз каалаган убакытта отуруп каалаган убакытта түшүнбөй жатсаң кайрадан окусаң болот. Кайра көрүп Информация бесплатно, мисалы ар кандай онлайн курстар бар, Coursera деген, Udacity, анан дагы кандай бар, Udemy, мындай аябай көп да, аябай көп. Булардын баардыгы бир эле эмеси бар, лимити бар. Англисче болот. Информация англисче болгон үчүн ошого англис тилин билбесеңиздер кичине кыйын болот. IT-ни бул университеттен окуш керекпи же IT курска барыш керекпи деген сөздү биз айттык. Бул адамды биз 3 категорияга бөлдүк жаштары боюнча. Мектепти жаңы окуп бүткөн кезде бүтүрүүчү болсоңуз, биз айтмакпыз, университетке барып туура жолду тандаңыз деп, ушу бардыгын өз убакыты менен кылды деп. Бирок эгерде кесибиңиз бар, бирок өзүңүздүн кесибиңиз менен иштебей жатсаңыз, анда бул сизге буткемптер жакшы туура келет. Ошентип айтмакпыз. Американын сайттарды айттык. Чикагодагы айлык боюнча айтсак, мен пост жазгам, ар бир айлыктын примерный зарплатасын ошол жактан окуп алсаңыздар болот. Бирок бир эме кошуп койсом, ошол айлык боюнча IT тармагында бул Америкада да дүйнө жүзүндө эң көп алган иш да. То есть айлык боюнчачы. Ооба. Эмен тарабына барып рахмат сонун сөздөрүңүзгө. Өз алдынча окуса болобу деген сөзгө жаңы эле кайра берди, болот деп. Эң идеалдуу. Эң идеалдуу деп. Мен бир жылдан бери Python тилин үйрөнүп жүрөм онлайн курстардан. Максатым data science боюнча өзүмдү өнүктүрүү. Талап азырынча келе элек. Ошол data science жөнүндө Кыргызстандын
келечегин кандай көрөсүз data science адистерине? Кыргызстандын кандай десем, бул мындай да, мен азыркы технология бул көбүнчө ошол Америкада, жана особенно Силикон долинада башталат. Андан кийин дүйнөнүн башка жактарына акырындан жетет да, жыл боюнча. Да, жыл боюнча. Кыргызстанда азыр жана application'дар жасаган мода болуп атат. Application'дар жасаган мурда 2010 жылдары бул жакта мода болчу да. Data science азыр Америкада, анан Европада деме биринчи орунда турган тармакта, мындай өнүгүш боюнчачы. Кыргызстанда качан келет белгисиз, бирок мага ар кандай Кыргызстандан кээде компаниялар жазып калат, data science жөнүндө ошол сизден билгибиз келет эле деп, анан менин оюмча акырындан келип атат да. Бирок Кыргызстанга баргыча уже эксперт болуп каласыз. Азыр data science окуп баштасаңыз, особенно жашыңыз 20 жашта, 18 жашта болсо, бул сизге кандай десем, аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Бул жерде дагы бир эже жазыптыр, саламатсыздарбы дейт, жашым 30да. Кыз экен бул. Жаңыдан курска катышып баштаптыр, бирок кеч болуп калды деп айтып жатат дейт. 30га чыккан адамдарга кандай кеңеш берет? Кыргызстанда мен өзүм канча жылдан бери жашай элекмин, чын айтканда, бирок кичинекей кезимде көргөн нерсем эмне? Кыргызстанда бат чоңуюш керек, мындай баттар кылыш керек да бардыгынчы. Университет, то есть окууну бүткөндө эле там иштеш керек, анан иштеп жатканда эле 20га кирбей жатып үйлөнүш керек, анда мындай депчи. То есть жашоону баттан жазып салыш керек да. Мен 25-те өткөндө картайдым дешет. Менин оюмча эме бул тармакта үйрөнүүнүн эмеси жок, жаш лимити жок. Ар кимдин акылы боюнча эле да. Кандай десем, способности, да, то есть. Үйрөнүп кетсе болот да. Спокойно болот, спокойно. Если позволяет время, есть возможность, то можно просто сесть, да, и просто нужно верить в себя. То есть можно научиться. Вот жана айтып кеткендей эле, буну үйрөнгөнгө сизге бул буткемптен азыркы кезде бир код тилди жакшы деңгээлде үйрөнүп жумушка кириш үчүн бул максимум 1-2 жыл деп атат. 30га чыксаңыз, сиз 32 жашка чыкканда сиз эң алдыңкы бир IT компанияларда иштеп кала турган чоң мүмкүнчүлүгүңүз бар. Саламатсызбы? Ана жөнүндө жакшы суроо экен. Саламатсызбы сиздер кайсыл среда азыркы убакта кайсыл среда разработки актуалдуу дейт. Мен Java тилинде Android разработка сферасындамын дейт. Кандай направлениеде айтмаксыздар? Мобильный разработкаларга. Мен эме демекмин, чын айтканда, ар кандай, IT тармак жана айткандай эле ар кандай тармактар бар туурабы. Өзүңүзгө кайсы тармак жакса, ошол тармакты тандаңыз демекмин. Если Java тилинде код жазып, анан Android разработка кылсаңыз, аябай жакшы, бул. Жакшы, аябай жакшы. Ошол тармакта улантып бериңиз, ошол тармакта өнүгүп, өзүңүз там менеджер болуңуз или ошол компания директор болуңуз, өзүңүздү до конца өстүрүңүз ошол тармактачы. Мен Python тилин колдонуп жүрөм, data science тармагында окугум келет. Кантип тажрыйба топтосом болот, өзүм ошо мен ошол бул киши сурагандай суроосу эме экен. Мен дагы менин бакалаврым chemical engineering окугам. Бул химический инженер деп которулат. Бирок кийин бул жакка келгенде докторантураны кылып жүргөндө ошол эмеге өтүп кеткен, data science-ка. То есть өтсө болот, конечно, если Python тилинде код жазганды билсеңиз, уже бир степ, то есть бир кадам алдыда экенсиз. Калган тармактарды ошол онлайн курстардан алып үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Ошо жана айткандай эле англисче тилин особенно билсеңиз, жанагы эле онлайн курстарга кирип, ар кандай нерселерди үйрөнсөңүз болот да, data science тармагында. Да, там еще было про тажрыйба жөнүндө сурап жаткан болчу. Именно про data science, да, как можно в интернете просто нужно делать немножко ресерч. Там очень много, например, проходит всяких соревнований. Если вы слышали, есть такой сайт Kaggle, и там проходит именно соревнования по data science. То есть вам дается специальная дата и на открытом доступе. То есть со всего мира, кто хочет, может просто зарегистрироваться на этот сайт и работать с этой датой. И при том еще можно выиграть деньги. То есть и там очень большие суммы идут. То есть, и, как сказать, фокус, конечно, может быть основанный на призе, но это очень хороший сайт, чтобы просто получить большой опыт, практиковать, потому что там
разработчики именно по Data Science со всего мира, и они плюс делятся своим опытом. То есть, да, они там делятся своими кодами, как сказать, то есть там можно найти все. Азыркы учурда АКШда хай-тек, artificial intelligence жаатында кандай тренддер болуп жатат? Келечекте дрондор күндөлүк жашообузга кирип келиши мүмкүнбү? Компьютер сыяктуу дейт. Эркинбек жакшы суроо экен. Мен жана айткандай эле ошо азыр мен иштеген компанияда биз башка компанияларга анан башка мамлекеттерге ошол келечекте боло турган тармактарды өнүктүрүүгө жардам беребиз да. Мисалы 2030-жылга, 2040-жылга боло турган трендтерге даярдайбыз да ошол компаниялардычы. Бул киши жазгандай эле high-tech анан artificial intelligence деген бул кыргыз тилинде эме котулат туурабы? То есть орус тилине высокие технологии анан эме искусственный интеллект деп. Бул тармакка Америка аябай өнүгүп кеткен. Америка анан Кытай особенно аябай өнүккөн. И бул тармак аягында ошол жака барат да. Мисалы Америкада мен өз көзүм менен көргөнмүн, өзүбүз эме кылып көргөнбүз, программалар жазып көргөнбүз. Мындай өзүм менен self-driving cars деп коет го, жана өзү жүргөн машиналарчы. Ошолорду уже тест кылып көргөн, мисалы биякта кылып жатышат. Мисалы жаңы эле бир новостен окуп жатканмын. Бул жакта эме UPS деген жана эме барбы, поштаны жеткизген компаниячы. 2 айдан бери бир өзүнүн кемесин, КамАЗын эме Американын жолунда айтып жүрөт да. Эмеси жок, водители жок, КамАЗ. Өзү эле эмелерди, пошталарды жеткизип жүрөт да. То есть уже тесттер болуп атат да. Бул тесттер болуп атат дегени азыр болбосо да, келечекте 5 жылда болбосо да 10 жылда болот да. Ошол тренддер боюнча айтсак, ошол азыр Американын полностью бардыгы ошол AI-га, artificial intelligence-ге полностью кирип кеткен. И экинчи жагы бул эме hardware жактан эме robotics-тер жасаганчы, мисалы жанагы эле дрондорду, жөнөкөй эле кичинекей роботторду жасаган. Мисалы Гүлзинанын жасаган тармагы эме докторский наукасынын эмеси ошол роботторго эме жазыш да. Мисалы жанагы эле дрондорго эме жазыш, программа жазыш. Искусственный интеллект жазыш. Дагы жакшы суроо, бирок дагы аябай көп суроо келет мага. Келечекте ошо AI өнүгүп кетип, программисттер жумушу жок калабы, ага канча убакыт калды? Мен азырды код үйрөнсөм, анан дагы 5-10 жылдан кийин мен жумушум жок калса эмне болот? Анда мен код үйрөнбөй эле коеюнбу деген суроолор көп. Мен бул да жакшы суроо экен, мындай кишини ойлонуп атканчы. Мындай да, мен жумушумда анан өзүмдүн кылган проекттериме байланыштуу кишине мындай ойлонуп көрсөм, азыркы мисалы минимум где-то бир 50 жылга чейин ошол AI өзү эч нерсе кыла албайт да. Адистер керек болот. Адистер и кишилер керек болот да. То есть бир жагынан компьютерде биз жазган программалар, роботтор, экинчи жагынан эме биз кишилер. Ошол эки эме бири-бири менен иштешип, ошентип өнүгөт да, менин оюмчачы. То есть по-любому эмелер керек да, кишилердин. Может быть, эми азыркы жашаган эмелер, тармактар, адистиктер өзгөрүп кетет, бирок аягына келгенде бир дагы эле 50 жыл, 100 жыл боюнча менин оюмча кишилердин жасаган ишин полностью өзгөртө албайт да. Рахмат. Дагы бир суроо келиптир, өтөдө экен. Кыргызстандан окуп, Американын маркетинде иштесе болобу? Конечно, вот ошол IT тармагында особенно биз мисалы аябай, если байкап көрсөк, Белоруссиядан, Украинадан, анан Россиядан эмелер көп иштешет. Адистерчи ремонт деп коет, ошол дистанционный, ар кандай проекттерди алып Америкадан, ошол Америкада алган эле акчаны алып, ошол өзүнүн мамлекетине отуруп иш жаза берет. Бул IT тармагында гана болот, башка тармакта болбойт. IT тармакты кайсы мамлекеттерде окуган жакшы бакалаврга тапшырыш үчүн? Жакшы экен бул суроо деле. Мен өзүмдүн опытымдан айтсам, өзүмдүн опыттан айтсак, менин оюмча эми Кыргызстанда окуш кичине кыйын болсо керек, бирок эми Европада же ошол Турцияда или Кореяда или Японияда окуганга аракет кылып депчи. Особенно Турцияда жакшы университеттер аябай көп, англисче окуткан. И ошол жака баасы дагы ыңгайлуу. Мисалы орто менен өтсө болот азырчы. Ортун если 200дөн өтө алсаңар, ошол ортун балы менен ошол университетте жүргүлө болот.
Дагы мен кошумчалай кетсем, Европадагы көп мамлекеттик университеттер акысыз билим берет. Именно ушу бакалавриат жагында акысыз билимдер көп да. Европадагы мамлекеттерге да аракет кылып көрсөңүздөр болот. Бул Франция, Прага, Чехия, Германияда биздин толтура кыргыздар окуп атат. Ошондой эле Малайзия, Корея, Японияга тапшырып жатышат. Кытайда окугандар да көп. Кытайда окугандар дагы көп аябай. Ошол дагы бир эме PhD жөнүндө сураптыр. Мен өзүм уже PhD'ни бүткөнмүн, ошо келинчегим PhD'ни баштап атат. Бирок эме демекмин, мисалы мен келинчегиме деле айтчумун, эме депчи, азыр мисалы келинчегимди ар кандай компанияларга эмеге чакырышат, интервьюгачы. Мисалы ошол Калифорниядагы эле Google'га, Apple'га эмеге чакырышат, интервьюгачы. Мен бирок азыр окуй бер деймин. Мисалы PhD'ни бүткөндөн кийин спокойно кирсе болот да компанияларгачы. Мен өзүм деле кирсем болмок, мага бирок мен өзүм более бизнес жакканан ошол жака да кызыккан үчүн ошол үчүн McKinsey'ге кеткем. Бирок жанагы эле Apple эмелерге кирсем болот эле да. Бирок ал жака барган эмесмин. Ошо келинчегим деле ошол жака чакырышат, азырынча окуй бер дейм, анан PhD'ни бүткөндөн кийин өзү каалаган жака. Да, ну вот, что хорошо, когда, например, заканчиваешь докторантуру, да, PhD, у меня есть выбор, например, остаться в академии, то есть, например, продолжать карьеру в академии, то есть стать профессором. Да, и в том же университете, то есть заниматься именно научной деятельностью, и да. Но у меня есть выбор тоже уйти в индустрию, то есть, как сказать, работать в тех же компаниях, да, и это очень хорошо, то есть у тебя есть выбор. Да. Мен өзүм ошол жөнүндө да бир нерсе айтып койсом, мен өзүм ошол докторский наукам болгон үчүн мен доктор Замир Акимбеков деп айтышат бул жакта. Анан ошол эме демекмин, өзүмдүн пландарымдын бирөөсү болсо эми ошо кийин может бир 2-3 жылдан кийин же 4-5 жылдан кийин Кыргызстандагы университеттер менен иштешем деген деле оюм бар. Эме бир-эки университет менен деле уже кичине контакт кылып көргөм, мындай бесплатно семестр боюнча ошол data science боюнча сабак беришет бесплатно. Мен алардан акча сураган эмесмин, просто ошо Кыргызстанда data science'ти Да, ремонт иштегенге мүмкүн. Биз жана эле айтып кеткенбиз, data science это очень гибкая работа, и вообще IT. Можете из дома тоже работать и да, откуда угодно. Только должен быть компьютер, доступ к компьютеру и к интернету. Да. И все. Так, ветеран окутуу вечером. Сакайда иштей аласың дейт. Жаңы ачыла турган эме эмеспи? Адилет Манасуулу деген көрүүчүбүз жазыптыр. Ошол сурооңузду биз жооп бере албайт экенбиз, ал суроого. Анткени маалыматыбыз жок, так маалыматыбыз. GitHub платформанын кандай артыкчылыгы бар дейт, кантип колдонсо болот, айтек компаниялар жумушчулардан мындай GitHub'дагы профилге карап программист деп аталса. Эң жакшы суроо. Аябай жакшы суроо экен, Эркинбек. Жооп бересиңерби? Мен баштап барыңар кош кеткен. Да, GitHub, вы правильно заметили, прям это самая нужная вещь именно для IT-программиста и дата-сайентиста. Это, как сказать, открытая платформа, которая вам дает место держать все ваши работы, проекты, например, да, связанные. И наоборот, как сказать, рекомендуется тем людям, которые находятся в IT, иметь хороший профайл, то есть профиль в GitHub, и он служит как бы тоже электронным резюме. То есть, если вы подаете на работу, как то... визитная карточка, как визитная карточка, да. Они просто могут зайти на вашу страницу, посмотреть, какие вы проекты делали, и тогда уже понять, насколько он квалифицированный. То есть, да, он очень важен. Ошол менде GitHub платформасы жөнүндө айтсам, бул жакта компаниялар баардыгы колдонушат. GitHub болбосо ошо GitHub окшогон башка компаниялардын платформасын. Ну, жана ошо Гүлзин айткандай эле, кандидаттар үчүн, ошо иш издеп жаткан кишилер үчүн бул өзүнүн ишин көрсөтүш үчүн бир платформа, компаниялар үчүн ошол проекттердин кодун сакташ үчүн колдонулган бир платформа да. Эки компанияга да керек, ишке тапшырып жаткан кишиге да керек. Ошол үчүн аны колдонууну обязательно билиш керек да. Дагы бир жакшы суроо келиптир. Мен статистика билимим жана англис тилим жакшы, data science тармагына кызыгам.
программирование билбейм дейт бирок Python for data science деп specific үйрөнүш керек дейт. Так, если, мне кажется, вы уже на правильном пути, то есть у вас уже там 70% вашего пути уже пройден. То есть Data Science, он основывается на статистике, то есть вся теория, все эти модели основаны на статистике, поэтому если вы изучали статистику, если у вас есть английский, то вам просто нужно научиться это кодировать и все. То есть, Возможно. Да, возможно, Миргүл сиздин сурооңузга жооп. PhD-ге тапшырганга бакалаврдын орточо балдын таасири кандай дейт? Мен жооп берсем болот ал суроого. PhD-ге тапшырганда ошол 4-5 нерсени карайт. Биринчиси бул сиз айткандай эле орточо балл. GPA деп коет бул жакта англисче. И орточо балл — это средний балл, да, получается. То есть ошол 4-курс бүтүп атканда 4 жылда орточо баллын канча болгон? Ну, көп университетте, американский университеттерде 4, максимум 4. Ошол 4-түн үстүнөн 4 болсо бул идеально да. Бирок ошого кошумча башка нерселер бар. Мисалы, Гүлзина жана айтып кеткендей, GRE деген тест бар. Андан кийин TOEFL деген англисче үчүн тест бар. И жанагындай эле рекомендационный эмелер, письма. И плюс дагы бир акыркы сиз окуган ошол бакалаврыңызды окуган университет Америкада билишсе, ошонун пайдасы тиет да. Ошон үчүн Кыргызстандагы университеттерден өтсө болот, конечно, болбойт деп айтпайм. Кичине кыйын болуп калышы мүмкүн, анткени Кыргызстандагы университеттерде тилекке каршы Америкада көп билишпейт. Ошо Кыргызстандагы университеттерди тааныш үчүн буюрса келечекте салым кошсок болот. Я хочу освоить навыки веб-дизайна, нужно ли уметь кодить? Именно Я могу ответить насчет веб-дизайна. И ошол эме демекмин, IT тармагында не только можно, если ваша работа связана с IT, можно сказать, вы можете писать код, программировать, да, это одна вещь. А другая вещь — это можно заниматься чем-то связанным с IT. То есть, например, спрашивают, да, основа билиш керек. Например, веб-дизайн, да, вы можете делать дизайны для веб-сайтов, и программисты будут эти, то есть веб-сайты строить, да? А вы помогаете с дизайном. И тут еще спрашивали про PM, Project Management. Если вы даже не знаете, как писать код, но знаете, как IT работает, так, основа IT. Или хороший управляющий, есть скиллы. Вы можете стать project менеджером, да, то есть. Project менеджер болуш үчүн өзүнүн ар бир кандай десем, международный уровеньде сертификаттары, экзамендери бар. Ошого ылайыктуу кандай сертификаттарды алып, компанияларга ар бир кандай десем, департаментте бөлүп коет. Engineering department, IT department, BSA department, ошолорго да project менеджер керек. Project'ти не только IT-де колдонулат, булар башка департаменттер да колдонгон нерсе да. И ар бир эгерде сизде ошо лидировать этип, лидер деп коет, ошондой качествоңуз бар, адамдарды жакшы жолго салып, бир заданияларды жакшы деңгээлде өзүңүздө бир качество болсо, сиз аябай мыкты PM боло аласыз деп ойлойм. Кытай өлкөсүндө WeChat деген приложение бар. Ал программа аркылуу сатып алуу же болбосо төлөө акылары жана башка услугалары бар. Сиздер да ошол сыяктуу көп функциялуу приложение иштеп чыгуу ойдо жокпу дейт. Chocolate суроо аябай жакшы экен. Бул келечектеги мындай суроону башкача түшүнсөк, компания курайын деген оюңар бар деген сыяктуу түшүндүм да суроонучу. Азырынча чын айтканда мен өзүм жөнүндө айтсам, мен более опыт алып, анан Америкада кандай десем, ошо McKinsey'де иштеп, McKinsey'ден чын айтканда көп биздин компаниядан чыккан кишилер өзүнүн компаниясын куруп, өзүнүн немесин куруп кетишет да. Как или CEO катары же башка компаниялардын башына туруп ошо лидер болуп чыгып кетишет да. Мен ошол азыр McKinsey'деги максатым ошол эме алыш, опыт алыш. Анан буюрса көрөбүз, ар кандай пландар бар. Ошол бир пландардын бирөөсү компания ачыш, бирок азырынча эмес.
Достор, дагы бир 2-3 суроого жооп берип, вебинарды жыйынтыктайбыз. Азыр могу жерде PhD дегри бар болсо, жумушка орношуу жеңилирээк болобу жана айлык маянасынын айырмасы барбы дейт. Жакшы экен. Мен өзүмдүн опытымдан айтсам, конечно, PhD жөнүндө бул PhD деген бул Америкада самый высокий уровень этого education, образованиянын эң үстүн кытемеси да. PhD бүткөндөр ошол академияга кетсе болот, как профессор катары, или индустрияга ишке кирсе болот да. Мен өзүм ишке киргенди каалагам, компанияда иштегенди каалагам. PhD'ни бүткөндүн биринчи жакшы жагы Америкада жумушка кириш оңоюраак болот, особенно эмелер үчүн, иностранецтер үчүн. Экинчиси, конечно, бакалавр менен PhD'ни окуп бүткөндүн айлыгында разница аябай чоң, айырмасы аябай чоң. Product owner жана project managerдин так айырмасы кандай дейт? Product owner жана project managerди кандай жалпак тил менен түшүндүргөндө, product owner бул көбүнчө ошо компаниянын кастомери да, бизнес аркылуу кастомерлер менен тыгыз байланышта болот. Сиздин кандай десем, кастомерди бизде сиздин клиентиңизге эмне керек экенин жакшы тилди бул ошо product owner билет. Product owner келип project managerге айтат, мага мындай проект керек, буда мындай функция болуш керек деп project managerге айтат. Project manager келип туруп, ал бир команда ошо кандай десем, девелопер да, программисттердин командасына келип айтат, силер мындай application жасашыңар керек, ошонун баарын мындай кылабыз деп, ошо группа кандай десем, группа программисттер, бир группа программисттерди project manager башкарып, спринттен спринтке алып жөнөйт, ошолор менен митингдерди кылып, кантип астыга жылыш керек, ошол жерде болгон отчетту product ownerге айтат, product owner барып өзүнүн клиенттерине айтат да. Ошондой экөөнүн разницасы. Эгерде ошо product owner кандай бир иштеп жатып, vacationга, отпускага кетип калса, анын убактын project manager бир кандай десем, временно заменять этип тура турган эки позиция. Мага Келдибек Абдыкадыровдун сурошу чыкты. IT тармагын мен окуп берейинби? Келдибек Абдыкадыров деген суроо бериптир. IT тармагында ден соолукка канчалык зыяндуулук бар? Мисалы, менин зрением -1,5 болуп кетти акыркы 2 жылда. Сиздер кандай жолдорду колдоносуздар ден соолукта сакташ үчүн? Например, да, то есть, если вы работаете в сфере IT, мне кажется, это неизбежно, то есть глаза, зрение, то есть по-любому портится, но, конечно, есть пути, как можно этого избежать, то есть, например, занимайтесь спортом, что мы делаем, да, спорт, но и плюс, когда вы, например, сидите за компьютером, да, есть очень много упражнений в интернете, да, например, нужно выбрать правильный стул, на котором вы сидите, чтобы у вас осанка стояла прямо и чтобы вы были далеки от компьютера, да, например. Или же нужно там, скажем, брать перерыв каждый час, просто там походить немножко, подумать о другом, или там, я не знаю, немножко освежить, да, свое зрение. Мен неме демекмин, ошо полностью Гүлзина айтканына кошулам. Дагы бир нерсе, мисалы, күндүк или жумалык обязательно өзүңдүн немең болуш керек. Спортко байланыштуу мындай бир программаң болуш керек. Фитнес менен заниматься этиш керек. Мисалы, жумасына 15 километр чуркаймын. 3 күнгө бөлсөк, мисалы, понедельник, среда күнү или пятница күнү 5 километрден чуркам депчи. Суббота, воскресенье обязательно өзүң ошол спорт менен заниматься этишиң керек. Бул не только IT тармагында иштейсиңби же башка тармакта иштейсиңби, менин оюмча бул жашоого аябай пайдасы тиген нерсе да. Да, просто, например, что мне помогает, да, лично, нужно ставить именно цель на неделю, например, столько пробежать сколько-то километров, или на велосипеде сколько-то километров откатать, или же там сделать пресс, или, я не знаю, там очень много всяких упражнений, да. Если вы будете это делать регулярно, то есть там, то это все поможет. Мен дагы бир нерсени кошумчалап кетсем болот. Азыркы заман бул технологиянын заманы болгондуктан, сиз IT тармакта иштесеңиз дагы, иштебесеңиз дагы зрениеңиз начарлайт. Эмне дегенде сиз телевизор көрөсүз, компьютерден кино көрөсүз, телефонду талыкпай карайсыз дегендей.
Ошондуктан IT тармагын дагы айтмакмын тандаңыз деп, сиз ошо телефонду карап же компьютерди карап отурганыңыз үчүн дагы акча аласыз. Андан көрө иштеп зренияны бир аз өлтүргөн жакшы, чем бекер социальный тармакта көп отургандан көрө деп айтам. Ошондуктан баягы орусча жакшы сөз бар, полезное менен полезно с выгодным совмещать этип жашасак болот. Ар дайым биз өзүбүздүн ден соолукка кам көрүш керек деп ойлойм. Ал үчүн ошо төмөнкү айтып кеткен нерселерди колдонуш керек. Бир суроо бар экен. Кыздарга Жумушка алууда дискриминация бар. Америкада такыр жок. Наоборот, азыр именно здесь идет такой тренд защищать права девушек. Да, и наоборот, девушек очень даже, как сказать, поддерживают и говорят, чтобы они, наоборот, двигались в сфере IT. И в любых компаниях стараются сейчас количество мужчин и женщин, как сказать, сделать равномерным. И поэтому здесь, наоборот, нет дискриминации, они, наоборот, вам пытаются, то есть, сказать, что вы можете работать. Да, можете работать. То есть позитивная Да, дискриминация. то есть, наоборот, позитивная дискриминация идет. Жакшы сөздөрүңөргө чоң рахмат. Кантип байланышсак болот дейт. Менин Instagram баракчамдагы акыркы постко кирип карасаңыздар, эки профайлды тең мен отмечать этип койгом. Замирдики дагы, Гүлзинаныкы бар. Instagram ошол жактан кайрылсаңыздар дагы болот. Дагы ошо мен бир эле аягында бир эме деп айтмын. Бир суроолордун башында болчу мен англис тили жөнүндөгүчү. ошол жөнүндө. Ошол акыркы нерсе болсо, IT тилинде болосуздарбы, то есть IT тармагында болосуздарбы же башка тармакта болосуздарбы, дүйнөлүк уровеньге чыгыш үчүн, азыркы дүйнөдө глобальный дүйнө болгон үчүн англис тилин сөзсүз билиш керек да. Англис тилинче башка тармакта болосузбу, кайсы тармакта болбосоңуз дагы англис тилин кайсы уровеньде эмес, самый высокий уровеньге өткөзүүгө аракет кылгыла. И особенно Кыргызстанда ар кандай программалар, буткемптер, аябай курстар аябай арзан, башка мамлекеттердин стандартына карагандачы. Ошону колдонууга аракет кылгыла. Англис тилин зыяны эч качан тийбейт. Колуңуздардан келсе, англис тилин үйрөнгүлө. IT-ге барсаңыз дагы, барбасаңыз дагы зыяны тийбейт. Бирок жок дегенде бир жакка саякатка чыксаңыз дагы жардамы тиет. Рахмат. Будан сырткары дагы вебинарлар болот буюрса, вебинар болордо ошондо бир жума мурун жазып турабыз баракчабызда. Сиздерге чоң рахмат. Өчүрөбүз. Facebook барбы? Да, Facebook бар, ошол бир Эркинбек деген жигит сураган экен. Facebook аркылуу да жазсаңар болот. Мен дагы бир нерсе айтып коеюнчу аягында. Аягында бир нерсе айтсам, мен өзүмдүн ушинтип кандай айтсам, мисалы мен Гүлзина үчүн, Айдана үчүн аябай сыймыктанам. Кыргызстандан өздөрү келип, өз күчү менен ар эч кимдин жардамы жок эле. Мисалы Америкада американецтер даже өтө албай жүргөн компанияда иштеп, ошол жакта өзүнүн максат, өзүнүн күчү менен, өзүнүн илими менен, билими менен, ушинтип өздөрүнүн күчү менен ушундай жерлерде иштеп жүргөнүгө аябай мындай сыймыктанам да, чын айткандачы. Мисалы келинчегимде өзүнүн күчү менен Калифорниядагы эң жакшы университеттердин, то есть Америкадагы эң жакшы университеттердин бирөөсүнө өзүнүн эмеси өтүп атат, тармагыначы. Өзүм деле азыркы компанияда иштеп жүргөнүмө аябай сүйүнөм, анткени бул компанияда чын айтканда Америкадагы мындай эң алдыңкы университеттерден тандалып келген кишилер анан эмелер окуйт да, иштейт да, чын айтканда. Мисалы менин коллегаларым бардыгы эле Гарвардтан же Стэнфордтан же ошол, то есть дүйнөдөгү эң number one эмелерден келишет да, университеттерденчи. Мен ошол үчүн аябай сыймыктанам. Анан ошол Кыргызстандагы өзүбүздүн жерлештерибизге да ушундай жерлерге жетиш үчүн мындай салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Ошентип, мисалы Айдана менен келинчеги, то есть күйөөсү дагы ошентип өздөрүнүн убагын коротуп, ушул выходной күндөрү ушинтип сиздерге вебинар жасаган үчүн аябай мындай сыймыктанам да, рахмат айтам да. Да, мен дагы бир нерсе кошуп кетем. То есть я хотела что-то добавить. Вы можете написать ваши конкретные вопросы, например, да, например, для меня, как поступить на магистратуру или на докторантуру, да, в Facebook или же в Instagram. Но иногда бывают дни, в которых у нас, например, бывают свои проекты, или там мы бываем на работе, да, если мы чуть запаздываем с ответом, пожалуйста, не расстраивайтесь.
заранее извиняемся, но мы вам ответим, потому что мы здесь, чтобы помочь вам. И вот, это наша цель, бұйырса. Чоң рахмат бардыңарға, жылы сөздеріңерге дагы чоң рахмат. Буюрса кийинки вебинарда көрүшөбүз. Пока.